Кризис маалында деле башка учурда деле кыргыз ишкерлери үчүн чоң проблема бул узак мөөнөттүү каражатка жетүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелгени. Биринчиден, банктар берип жаткан кредиттердин пайызы жогору жана мөөнөтү кыска. Анын үстүнө коммерциялык банктар 170%дан 250%га чейин күрөө сурашат. Банктардан алынган статистика боюнча бизнес үчүн суралган кредиттердин 40-50% дал ушул күрөөнүн жетишсиздигинен улам канааттандырылбайт. Ишкерлердин, айрыкча чакан жана орто бизнестин, аймактык бизнестин бул маселесин чечүүгө көмөктөшүү максатында өткөн жылы Кыргызстанда гарантиялык фонд түзүлдү. Гарантиялык фонддор ишкерлерге колдоо болуп бере аларын дүйнөлүк тажрыйба жана Кыргызстанда буга чейин иштеп келген регионалдык гарантиялык фонддордун ишмердүүлүгү дагы тастыктайт. Гүлнура 5 жылдан бери жеңил өнөр жай тармагында бизнес кылып келет. Сезон маалында 25-30 машинкага чейин иштетип, көбүнчө россиялыктардын заказын аткарат. Өндүрүштү бери дегенде 2 эсе көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк, тактап айтканда кардарлар тарабынан суроо талап бар экенин айтат. Кошумча жабдуу сатып алууга кредит сурап банктарга кайрылып көргөн. Бирок күрөө маселесинен улам эч бир банктан кредит ала албаганын айтат. Биздин баанда жеңил, узун, арзан акчага болгон доступтун чектелүүлүгү да. Биз банктардан мисалы акчаны сатып алып атабыз. Кандайдыр бир пайыз менен сатып алып, кайсыр бир учурда кайтарып берип атабыз да. Мына ошол жердеги биринчи эле бөгөт бул ошол күрөөгө коюлган мүлктүн жоктугу болуп турат да. Мисалы үчүн мен өзүм ишмердигими Бишкек шаарында жүргүзүп аткан менен менин кыймылсыз мүлктөрүм мисалы Жалал Абад областында да. Мен ал жактан да, бул жактан да ала албайм. Гүлнурага окшоп күрөөсү жетишсиз болгондуктан кредит ала албаган ишкерлер көп. Бул маселе чакан жана орто бизнес тармагында, айрыкча аймактарда курч турат. Мисалы, коммерциялык банктар күрөө болуп бере ала турган кыймылсыз мүлктүн рыноктук баасынан 2 эсе арзан баалайт. Аймактарда мындан да арзан бааланат. Кыймылдуу мүлк болсо андан да арзан. Өздүк баасынан болгону 30-40%га бааланат. Ал эми ишкананын жүгүртүүсүндөгү актив товарын банк көп учурда күрөө катары кабыл албайт. Кабыл алса дагы анын рыноктук баасын дээрлик 90%га чейин түшүрүп салат. Эл аралык финансы корпорациясы соңку иликтөөлөрүндө кыргызстандык банктар берип аткан кредиттин үстүнө бери дегенде 170%га чейин күрөө сураарын көрсөткөн. Мындан улам бизнес үчүн суралган кредиттердин 40-50%ын банктар канааттандырбайт. Бул албетте банк сектору үчүн дагы жагымсыз көрүнүш. Для субъектов предпринимательства, в принципе, наверное, залог всегда стоит остро достаточно, потому что банки, коммерческие организации оценивают ее по рыночной, плюс есть так называемая оценочная стоимость залога, которая не всегда может совпадать с мнением клиента. Вот. Особенно это достаточно сложный вопрос в регионах, потому что там стоимость залога существенно ниже, чем в крупных городах, и предприниматели, которые владеют недвижимостью либо залогом, в регионах не имеют достаточно возможности получать более крупные кредиты, в силу того, что их оценка залога может быть не совсем высокой. В связи с этим банки бывает, что достаточно часто отклоняют заявки и либо снижают сумму запрашиваемого кредита. Дүйнөлүк практикада бул проблеманы чечкен гарантиялык фонддор бар. Алар банк менен кардардын ортосундагы келишимде кепилдик ролду аткарып, ишкердин жетиштүү суммада кредит алуусуна көмөкчү болот. Тактап айтканда, тийиштүү бир капитал менен түзүлгөн кепилдик фонд кредит алам деген ишкер үчүн банктын алдында гарант болуп берет. Гарантиянын көлөмү жана шарттары ар кандай болушу мүмкүн. Бирок негизги принцип ишкерлерге жардам берүү. Кыргызстанда 2013-жылдан тартып 6 аймактык гарантиялык фонддор иштеп келет. Эгер динамикасын карап көрсөк, 2016-жылга карата тактап айтканда 3 жылдын ичинде бул фонддордун жалпы капиталы 66%га өсүп, 479 ишкерге гарантия берүүгө жетишкен. Ал эми аймактык фонддор берген кепилдиктин кайтарымдуулугу 100%ды түзүп, анын аркасы менен 457 жаңы жумушчу орун түзүлүп, 1300дөн ашуун жумушчу орунга колдоо болгон. Рынок достаточно хороший. То есть те кредиты, малый и средний бизнес, у которых есть недостаток залогов, но есть хороший интересный бизнес, я думаю, для них это очень хороший инструмент. И такая статистика у нас прям как такое не ведется, но определенный процент есть, которых мы именно для крупных кредитов отказываем, для мелких у нас вот этот инструмент применяется. Поэтому мы как бы вот подписались на соглашение, работаем. Эми эгер ушу гарантийный фонд өзүнүн ишин жакшы көрсөтсө, иштегенин көрсөтсө, албетте АБРдын артынан дагы мисалы Всемирный банк кириши мүмкүн, же Европейский банк реконструкция развития кириши мүмкүн, бул капиталды 10го, 20, 30го, анан последующий бир 50-100 миллионго чыгып кетиши мүмкүн. Эгер 50-100 миллион доллардык мисалы гарантийный фонд болсо, бул гарантийный фонд азыркыдай 30% менен өзүн чектебей, мисалы 50-60%га чейин чыкса, анда албетте биздин ишкерлерибизге бир в общем плане неме болот да, бир жакшы жардам жана колдоо болот. Антпесе азыр болсо, мисалы 2-3 ишкер алышы мүмкүн, бирок очередде да 300 ишкер турушу мүмкүн болот да.
Ал эми 2016 жылы Кыргызстанда республикалык масштабтагы гарантиялык фонд түзүлдү. Фонддун ушул таптагы уставдык капиталы 282 миллион сомду түзөт. Бир гарантиянын орточо суммасы 1 миллион сом деп эсептесек, анда бул сумма бери дегенде 282 ишкерге колдоо көрсөтүүгө жетиштүү болот. Жаңы түзүлгөн гарантиялык фонддун финансылык колдоосуна 7 миллион сомго чейинки суммадагы күрөө таба албай жаткан ишкерлер кайрыла алат. Эгер сиз кредит алам деп, бирок күрөө жетишсиз болуп жатса, анда гарантиялык фонд сиз ала турган кредиттин 50%-на чейинки суммага гарантия бере алат. Гарантия алынуу шарттары жана жол жобосу туурасында кийинки материал. Мисалы, бизнесиңизди өнүктүрүү үчүн 1 миллион сом өлчөмүндө кредит керек. Сизде кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, ишкананын активи жана жүгүртүүдөгү товар бар. Мунун баары күрөө болуп саналат. Сиздин күрөөнүн рыноктук баасы 1 миллион 400 миң сом. Банк аны 700 миң сомго баалады жана ушул суммага кредит бере алат. 1 миллион сом кредит алуу үчүн сизге дагы 300 миң сомдук кошумча күрөө керек. Эми чечим бар. Күрөөнүн жетпеген бөлүгүн гарантиялык фонд ачык акционердик коому камсыздап бере алат. Банк сизге калган 300 миң сом кредитти гарантиялык фонддун кепилдиги менен берет. Бул кызматтын акысы жалпы гарантиянын суммасынан 2,5%га барабар. Эгер кредитти 3 жылга чейинки мөөнөттө алып жатсаңыз, 2,5% комиссия бир гана жолу алынат. Ал эми кредиттин мөөнөтү 3 жылдан ашканда комиссия жылына 2%дан алынып турат. Биздин мисалда 300 миң сомго берилген гарантиядан алынуучу комиссия 7,5 миң сомду түзөт. Аны бир гана жолу төлөө менен сиз өзүңүздүн бизнеске керектүү кредитти толук суммада ала аласыз. Мындай финансылык колдоону ала турган потенциалдуу кардарды гарантиялык фонд өнөктөш банктар менен бирге аныктайт. Банк долбоордун потенциалын баалап, анан кардардын макулдугу менен анын өтүнүчүн гарантия алууга багыттай алат. Фонд өз кезинде кредиттин жалпы суммасынын 50%-на чейинки суммага гарантия бере алат, бирок бир гарантиянын суммасы 7 миллион сомдон ашпайт. Ушул тапта гарантиялык фонд Айыл банк, Кыргызстан банк, Финка банк, Азия банкы жана компаньон банктар менен кызматташууда. Фонд биринчи кезекте айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү, өндүрүш жана тейлөө тармагында иштеген, экспортко багытылган ишканаларга гарантия берет. Ошондой эле жашыл экономика багытындагы долбоорлор жана аял ишкерлер приоритетте. Кенен маалымат 3W Чекит GF Чекит KG сайтында. Сурап билүү телефону 0312 62 53 74. Гарантиялык фонд ачык акционердик коомунун уставдык капиталын түзгөн 282 миллион сом же 4 миллион доллардын 1 миллионун кыргыз өкмөтү. Ал эми калган 3 миллион долларды Азия өнүктүрүү банкы кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимдин алкагында бөлгөн. Фонддун ушул таптагы жалгыз акционери мамлекет. Бирок ачык акционердик коом деп атайтып тургандай эле фонд өзүнө эл аралык каржы институттарды акционер катары тарта алат. Көрсөк, бүгүнкү күндө 360 миң 400 миңдей клиент банктардын ишкерлери кредит алып жүрөт. Ошонун эле бир 40-50% бир 200 миң клиенттин тегерегинде болот. Ошону биз мындай санаганда бир 50-60 миңине кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болуп жардам берсек, аябай көп жардам болот да экономикага. Ошол себептен биздин 282 миллион сомубуз азырынча көп деле акча эмес, бирок биз башташыбыз керек. Биз мына былтыр ноябрдан баштап иштеп 4 банк менен келишим түздүк, 3 гарантия бердик. Мына азыр январдын 1 числосунан баштап эле ишти баштап атабыз. Азыр банктар дагы аябай өзүнүн ошо клиенттерин бизге утур жиберип турат да. Ал эми ошол бул фонддун ишин мындан ары дагы өнүктүрүп кетиш үчүн каражаттарды дагы каяктан тартып келүү деген багыл жолдору каралганбы жана мен түшүнгөндөн бул ачык акционердик коом жана буга башка эл аралык финансылык институттардын дагы кирүү мүмкүнчүлүгү бар, Ооба, биз буга чейин Азия өнүктүрүү банк менен баштаганыбызда улантып атабыз. Андан тышкары Европа өнүктүрүү банкы менен да сүйлөштүк. Алар айтып атат, ушу силер 2017-жылы жакшылап иштеп көрсөтсөңөр кандай иштерин. Биз силерге кредиттик же болбосо гарантиялык линия ачып беребиз деп атат. Андан тышкары Международный финансовый корпорация деген бар. Алар дагы айтып атат, биз 1-2% акцияны деле керек болсо сатып алабыз депчи. Анан эми жакында бир айдын тегерегинде бизге Германиядан атайын бир компания келип атат. Алар болсо Афганистанда жана Тажикстанда эл аралык уюмдар түзгөн гарантиялык фонддор бар. Алардын управляющий компаниясы, алар да бизге кызыгып, өзлөрү бир 10-15 миллион доллар кредиттик линия ачканда, ошол гарантиялык фонддоргочу. Анан жолугуп ошолор менен да биз сүйлөшүп, алардан да кредиттик линия
алганга дагы аракет кылып атабыз да. Эми андан тышкары биз дагы бул эми биринчи өзүбүздүн сумманы жакшылап освоить этсек болуш керек. Биз ошон үчүн биз кайсы тармакка эми жумшаарыбызды дагы чечтик да. Мына бүгүнкү күндө биздин айыл чарба жана айыл чарба продукциясынын переработкасы аябай ылдый төмөн болуп турат. Ошол себептен биз ошого Айыл банк менен келишим түзүп, Айыл банк менен атайын өзүнчө меморандум түздүк, что алар биз ушу өзүбүздүн каражатты переработкага жумшагыла депчи. Андан тышкары жана легкая промышленность, текстильный, швейный производство. Ага дагы жумшайын деп атабыз. Фонд бул жерде кандай механизмде иш алып барат? Мисалы үчүн ошол заявкаларды фонд өзү карап чыгабы же бул ишти коммерциялык банктар аткарабы? Негизи бул схемасы мындай да, ишкер банкка кайрылат, эгерде жанагындай залогу жетишпей калса, биздин жардамыбыз келсе, анда бизге банк менен ишкер кайрылат. Бирок биз туура түшүнүп атабыз, что банктардын максаты башка да, аларга жана таза киреше керек да. Ошондуктан алар предпринимательдер менен көп иштешпейт. Бизде өз убагында 91-жылы фонд развития предпринимательства деген түзүлгөн болчу. Алар ушу ишкерлерге өзүнүн консультациондук жардам, анан жана башка өнүгүү үчүн жардам бериш керек болчу да. Бирок алар микрокредиттик компания болуп кетти. Эми биз болсо өзүбүздүн структурабызда атайын бир консультативдик совет ачтык. Жакында чогулушу башталат. Эми андан тышкары ошо ишкерлер бизге консультация керек деп атат да. Себеби алар мына EAS-ке кирдик. Аларга жакшы продукция чыгарып, алардын сертификат качества жана башка бизнес-план, кредиттик алып, көлөмүн көбөйтүп тияка жибериш керек да. Аларга ошондой жетишпей атат. Жакында эле мына экономика министрлиги Ош Жалал Абад, Баткенге бүт предприятияларды, 59 предприятияларды карап келиптир. Ошонун көбү айтып атыптыр да, ушу бизге консультативдик жардам керек депчи. Анан биз өзүбүздүн ишибизди баштаганда эле былтыртан эле ошо ишкерлерге консультативдик жардам берип атабыз. Ошо 3 жана бизден алган гарантия 3 ишкерлерге биз экөөнө биздин сотрудниктер ошо бизнес планды түзүп, банктар менен кабарлашып, анан банктан алар эме кредиттик комитеттин баасын өткөн да, жакшы. Алар алып иштетип атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн дагы бир тармагыбыз бул консультативдик ишкерлерге жардам тармагын ачып атабыз. Мынакей, демек бул жерде гарантиялык фонд баягы качан банктар бизге сунуштарды алып келет деп күтүп отурбастан ишкер чөйрө менен өзү түздөн түз иштей турбайбы? Ооба, биз мына жакында 1-2 күндөн кийин Ош Жалал Абад, Баткенге биздин специалисттер учуп барып атат. Бир группасы банктар менен иштейт, кандай биз менен эки ортодо иш жылыш керек. Экинчи группа жалаң эле бизнесмендер менен жолугат да, ишкерлердин. Алардын эмне көйгөйү бар, аларга эмне жардам бериш керек, кандай жардам бериш керек. Анан ошо банктардын сотрудниктери менен бирге ошо ишкерлерге жардам берип, аларга алардын бүт сураган маселесин чечип, анан жанагы кредитти алганга чейин жеткирип бергенге жардам беребиз да.